Айнагүл эжеке, кандайсыз, саламатсызбы? Мынакей сиздин үйүңүздөн ушул биздин сүйүктүү компаниянын продукциясын канчалык деңгээлде сиздин үйүңүзгө кереги жарап, кандай буюм тайымдарды колдонуп атканыңызды көрүп кетүүнү туура чечтим. Сизден эмнеден баштасак анда, ушу кире бериштен эле, босогодон эле. Фаберликтин консультанттары, директорлору, миллионерлер келечектеги. Эми жанагы театр начинается с вешалки деген ошо прихожкадан баштайлы. Мына менин үйүмө биринчи келгенде эле мынабу Фаберликтин кремдери. Бул крем для обуви. Жакшы тоже мына неме кыласыңар, көрөсүңөр, аябай жакшы. Мына спрей защита. Бул обычно мен мягкий сапожкаларды кийем, ошолорго берки любой обувьту деле чачып неме кылып койсоңор, суу ылай жабышпайт. Любой обувька, особенно эмне мынабы замшевый. Менин обувьтарым замша көп, кыз замша. Булар тоже ошого неме кылсаңар, замшага прям неповторимый. Ылай жабышпай, И кийинки берки обувьтарга деле сыйпап неме брызгать этип койсоңор, вообще ылай жабышпайт. Балдардыкы деле замша, нубук да. Балдардыкы биздики замша, нубук ошого неме кылат. Бул дезодорант баягы обувьтун ичи сасып, кичине балдардыкы эми кээ бир кишилердики бар го, жыттардын баардыгын жок кылат. Ичине брызгать этип койсоңор, брызгать этип ошол дагы жакшы. Бул салфеткалар мына жумушка баратып кичине баягы чаң болуп кирдирип калса, мен жумушка алып жүрөм, тоже жылтырап калат. Сонун карачы. Мына биздин неме бут кийимге кам коргондун өйдө бар экен да демек, Фаберликте. Сонун вообще супер. Башталышы биздин немеси ушул. Менин түшүндүгүмдө бул сиздин ашканаңыз окшойт, баягы бүт эле биздин айымдардын эң сүйгөн бөлмөсү бул ашкана. Же сүйгөн, же наоборот сүйбөгөн. Мисалы үчүн мага окшогондор сүйбөйт, анткени тамак жасаганды жаман көрөт. Сиз насколько аны тамак жасаганды кандай көрөсүз билбейм, бирок менин байкашымча биякта бүт эле Фаберликтин буюм, тайым, тарелка эмнеси гана жок. Иши кылса мен даже өзүм көрө элек продукциялар бар экен. Анда Айнагүл эжеке даже кийген спортивныйыңыз дагы Фаберлик экен, азыр эле байкап турмун ушунча жанатан бери. Сонун, вообще сонун. Эми сиз эмнелерди колдоносуз, айтып берсеңиз. Эми мына көрүп турасыздар, баардыгы эле биздики Фаберлик негизинен эмнеден баштайм. Мен кухняны жакшы көрөм. Чындап буга чейин Фаберликти тааныганга чейин биз МВ менен иштеп жүрүбүз. МВди кийин кымбаттап анан Фаберликке дагы бай ишенбей иштетип көрсөк, бул МВден калбайт экен, аябай жакшы экен. Мына биринчи силерден көрсөтөйүн. Бул идиш жууган средстволор. Мына түрү менен бар биздики. Бул баягы механический кастрюль, сковородкаларды тазалаганга аябай жакшы, колдонуп көрсөңөр да жакшы болот. Эми посудомоечный мен машинам жок, бирок мына Калзада билет, жеңемдер бардыгы Германиядан алып посудомоечный таблеткаларды колдонуп, кымбат, жакшы жуйт деп кийин алып көрүп, Калзадага келип айтат, ой билбептирмин, ушундай жакшы Туура, Германиядан калбайт деп, Ооба, даже лучше экен дейт. Лучше экен деп, эми жеңемдер бардыгы ушундай посудомоечный машинанын таблеткаларын иштетип жүрүшөт. Бул кухняга кол жууганга, жанагы жыттанып калып тряпкалар, балык особенно иштеткенде, чеснок, ошону тряпкаларды жууп койсоңор, колуңарды жууп койсоңор, бүт жытын кетирген. Бул дагы 7-8 түрү менен, жыттары дагы башка бизде дагы бар. Бул азыр буну чыгарып турбуз. Азыр көрсөтсөм. Да, ошол жөнүндө дагы бир маалымат, эже, ушул жидкое мыло жөнүндө уккан эмессизби? Менин бир тоже старший директор эжекем бар болчу, ал айтат, холодильникти дейт, жанагы муздаткычтын ичиндеги кээде жыт болуп калат го ар кайсы тамак аштардын негизинде. Ошон үчүн ошону дагы ушул жидкое мыло Фаберликтики менен жууп койсо, ошол жыт дагы кетет экен. Анан экинчи кайра жыт келбейт экен, кайра ошондой деп уккам. 7-8 түр жыттар бар, биздики бардык жыттары ушу жерде бар. Азыр мына менен иштетип атабыз. Эми бул влажный салфетка, жанагы тамактанып жүргөндө кичине капать этип калса, тамчы тийип калса,
ушуларды баягы арчып анан жууп койгонго изи жок, таптаза болуп калат. Муну өзү постоянно жумушта алып жүрүш керек. Ушуну жумушка балдарга баягы тамактанып жүргөн жерде ушуларда салфеткалар аябай жакшы экен. Бул немеге накип кетире турган средстволор. Чайникке тоже салып коюп иштетсеңер, бир таблет бир немесинде куйдуруп неме кылып койсоңор, мындай чайниктерде накипти баарын жууп тазалап коюп, жыты да жок болот. Сразу андан кийин бир сыйра сууну кайнатып эле кайра иштетсеңер болот. Мында 4 көпкө жетет. Бир неме кылсаңар 2 жумага таптаза болуп, чайниктериңерге накип болбой калат. Бул болсо ушундай ароматизатор для бильярда. Тоже несколько видов, кээ бир түрлөрү бар. Мен ушу кечирим сурайм, орусча сүйлөп, русский язычный, кыргызча. Жакшы эле, жакшы. Азыр баарыбыз ошондой. Анан бул ошо ароматизатор кийимдердин арасына бир жолорго салып койсоңор, ортосуна тоже жытын кетирип, азыр жайкысын алып койгонбуз, жайкысын алгандан кышкысын ортосуна салып койсоңор, аябай жакшы жыттары бар. Тоже бир 2-3 түрү бар. Эң сонун экен. Бул для обработки поверхности дейт. Жанагы кичинекей плесень болуп калса, кичине паң болуп калса, ошону обработка кылып койсоңор болот. Көпкө чейин паңдабайт, особенно кухняга. Бул незаменимый вещь, кышта көп иштетебиз. Кышта тамак немени ача албайбыз, биздики айнекти ачканда дагы недостаточно болот. Ушу кичине паң болуп баштаганда, көгөрүп баштаганда обработка кылып койсоңор, ушул дагы көпкө чейин таптаза болуп турат, раковинаңар бардыгы эле. Эми бул тоже фаберликтики фруктыларды жууганга. Идиш аякты да жуушат деп уктум ушуну. Андан кийин багы немелерди, алма, овощи, картошка, картошка. Ошонун баарын жууп койсоңор, сонун экен, немесинде таптаза жууп, өзү да таптаза болуп жуулат. Сизди тартып аттым убактан фаберликтин күзгүсүн да көрүп калдым, даже күзгүсү. Бул күзгү двухсторонний. Бир жагы өзүнүн естественный жагын көрсөтөт, бул жак увеличивает. Сонун экен. Жакшы нерсе. Анан эмне дейин, мына кухняда биздики бул дагы тряпка, мебелдерди алып чыгганда вообще эчтекеси калбайт. Без этих жакшы жуулганда да таптаза болуп жуулат. Биздики глянцевая поверхность. Глянцевая поверхностька аябай мол тряпкалар кам көрөт. Сонун. Ар кандай түрлөрү бар турбайбы сизде? Майлыктардын түрлөрү. Жүрөбүз. Бул мына жаңы ушундай эле тряпканын немеси. Бул айнектерди тазалаганга, күзгү айнектерди. Бул дагы ошо кухонный поверхностьтарды иштегенге для кухни деп из микрофибры аябай жакшы. А бул мочалканы суулабай эле, сыртынан неме ачсаңар, ачып бирөөнү иштетип бүттүргүлө. Азыр мына эми ачып атабыз дагы бирөөнү. Өткөндө кызым ванна немелерди тазалап кафелди. Просто идеально жуткан. Жанагы өчүргүч сыяктуу турбайбы? Муну көпчүлүгү билбей сууга салып алып, бул губка турбай деп көрсө албай эмес экен. Бул кургак боюнча эле. Абой кафель тазалайт турбайбы? Кастрюльдөрдүн чайниктер карап калганда да ошо даже сүртө берсеңер, прям идеально таптаза болот. Ошо кафелди тазалады, ошону тартып албаптырбыз. Кафелдин жарымы, кир жарымы таза болгон. Ушу менен бүт тазалап чыкты. Сонун. Идеальный жакшы. Бирөө экинчисин ачыптырсыз, Ооба, сонун экен. Бүгүн өткөн жума. Жана майлыктар жөнүндө мен дагы кошуп кетсем, бул действительно аябай незаменимый экен да, потому что менде дагы баягы машинемде жүрөт да. Ишенсеңиз, качандан бери стиральный машинага салып жууп койсоңуз, кайра жапжаңдай болуп калат, кайра колдоно бересиз да, сону кечке. Жана 35 сомдон 70 сомдон кечке эле тряпкаларды алып кайра алар өлө тытылып кетип эле ырта беребиз го. А булар сонун экен да. Бул скребок для чистки рыбы дейт. Баягы көрөсүңөрбү, балыкты тазалаганда бүт чешуясы чачырап, өзүбүзгө дагы мынабы кафелге жабышып, раковина ичинен кырып тазалайбыз. Муну баягы балыкты тазалаганда мына ичине түшүп калат. Кийин ичинен алып жууп коесуңар, чачырабай. Мына көрдүңөрбү? Для балык үчүн аябай жакшы. Просто таптаза. Как раз сезон келди балык жешке. Азыр балык жегенге ошо алгалыгы чачыраппайт да, жакшы тазалайт. Бул
эмнеден баягы тоже жакшы неме чеснокты салып колго майда турап көп тамактарга иштетебиз го. Мындай кылсаңар болот. Сырды салып неме кылсаңар, анан торт баягы пирожныйларды украшение кылганда шоколадты дагы салып алып, майдалап салып. ичине колуңарда эчтеке болбойт. Мына колуңарга да безопасный салып алып, померить алып, мынтип. Сон. Она көрдүңөр, кичинекей эле. Не только чеснок, можно украшать салаты еще желтками от яиц. Сюда А, же желтки, шоколад, точно. сыр. Сыр очень мелко-мелко, красиво будет украшен салат. Да, точно. Мына көрдүңөр, Универсальный экен. колуңарга дагы зыян тийбейт. Мына А то теркага кол тийип кетип, аны чеснок деле эме. Жа чеснок натай эмесине кылсаң, жарымы калат. Вроде мен нормал. Ой, эмне бир просто акча коротуп. А чеснокты салып мынтип эле колуңар менен Карачы сону. сыйрылып түшөт экен. Чеснок өзү таптаза болуп түшөт. Аябай жакшы. Мына көрдүңөрбү? Чеснокту баягы кол менен тазалап, кырып неме кылбай салып койсуңар. Сонун. Сонун турбайбы? Миден мынабы бизде мельница для специй. Жанагы крупный неме алганда бул эмнеле? Кориандр. Кинза тазалаш. Анан этот черный перецти майда болуп, айландырып эле тазалап салсаңар болот. Сонун. Мынасын алып коюп прокрутить этсеңер. Сонун, карачы, эмне гана жок. Мен даже азыр ушуну биринчи көрүп атам. Карачы, баягы жаңы келгенде каталог аябай кызыктуу болот да, кийин анан каталог караганга деле убакыт болбой калат экен команда. Эң жакшы, крупный, молотый перец, кориандрды иштетип, ушинтип молотуп этсе, Таза. Дамы аябай укмуш чыгат. Жыты да. Молотыйга караганда, ооба. Жыты дагы аябай жакшы. Анткени таза болот да, молотуйдун арасында айтышат го 30% мурч бар, калганы уже башка деп. Мунун жыты да башкача болот. Сразу алып молотуп этсеңер, ушундай мыйзам. Сонун Бул экен. мына жумушка балдарга салат, тамак жасап бергенде мына өзүнүн немеси бар, тоже как контейнер сыяктуу. Бул ушундай контейнерде иштетебиз. Мен көбүнчө жумушка тамак алып кетем, ушу менен иштетем. Сонун прям. Эми мындай бар болуш керек, тоже бул да фаберликтики бүт немеси менен жазылган. Канча миллилитр, канча неме ушунун баардыгы мындай жазылган. Өзүм мамам негизи аябай мерный стаканчик, мерный емкосттарды аябай жакшы көрөт. Ооба, мен ушундай көп жакшы көрөм. Буну мына алдык, тоже лимонду бүгүн унутуп калыптырбыз, лимон алабыз деп. Жанагы лимонду ачып, эзип жүрбөйбүзбү? Буну салып коюп эле, мынтип прокручивать этип, анан брызгать, мынтип эле биз брызгать. Чакса болот, Ничего себе. Не надо резать, не надо это. Майда кылып, анан туурайбыз го. Бул готовый түрү менен лимон ачканга. Сонун го жөн эле. Сонун. Лимонду бүгүн алам деп унутуп калыптырмын. Буларды бул пирожки жасаганга тестону коюп алып, ортосуна эме пирожки теп-тегиз жап-жакшына мына. Еще гүлдүү болуп калат, Гүлдүү болуп калат. Бул вареник жасаганга бизде балдар көп жакшы көрөт варениктерди. Чучуара. Чучуара эмес, вареники. Тепилмени, это вареники. Биздин балдар Вареникини кылышасызбы деп. Вареник, оштарды табагы кыздардык эмес. Ошол дагы аккуратный, мына өзүнүн мындай кружочек. Сонун, карачы, Настя. Вареники манты по-ужски деп, как жалабатка. Тим эле мени көрүп алып, прям ар бирөөнөн заказ кылгым келип атат. Чын. Майда манты деле эмес. Что-то наподобие. Вареники по-ужски деп. Вареники по-ужски деп берет. Жаса жанагы оштогу майда манты деп неме алган, бирок вареники чуть крупнее. Майда манты меньше. Эмнеден ошо вот у нас мындай эт неме алганга тоже Фаберлик, этти кууругангачы отбивать эткенге, могу этти могу отбивать этип, эме кылсаңар жумшак, анан кууруп эки жагынан куурусаңар, мына тендерайзер дейт, тоже бул фаберликтики. жазуусу турат даже, Фаберлик деп. Ооба, фаберлик, баардыгы эле фаберлик мына знак. Тооктун немесин бар, ак этин бышырабыз го, грудинка деп. Анан бертинде эт кууруганда тонкий пласт менен кесип анан эме кылып койсок, жумшак болуп калат. Бул эми обыкновенный чистка, тоже острый, нержавеющий.
Бул дагы тазалаганга жакшы. Бул корицаны салып, мындай жасатканга корицаны салып мындай ичине торчу экен о биякчагы. Ичи Сонун экен. Анан бул тоже өзүнчө. Анын материалдары дагы нержавейка экен баары бир Россия негизи жакшы чыгарат да бүтчү. Россия есть, Россия дебейсизби? Салаттарга овощерез, яйцерез, жумуртканы тиги сеткаларын көрсөтүп койсоңуз. Мына сеткасы менен бул тигинен мындайынан кесип мындай экен. Дольками. Бул мындай 4 бөлүктөн алганда. Көрдүңөрбү? Набор турбайбы, прям? Үч түрү, 3 немеси менен ошол азыр салаттарга конок чакырганда просто жумуртканы колго бычак менен кеспей, ушулар менен кесип койсоңар, каалаган фигурасын каалаган форма. Биздин фаберлик айымдар үчүн, кыздар, келиндер үчүн ушунчалык кам көрөт экенде, караңызчы. Жеңилин жерден оорун колдон алып, Айнагүлжө. Прям жумушум жеңилдейт да, чын эле карачы канча нерсе. Мен бул скалка көрүп атам. Камыр жайгыч, Валик дейт, тоже аябай жакшы. Камыр жабышпайт, любой камырды неме алсаңар, прям ровно мына колдордун менен бул раскатывать этип, тоже бир жакшы. Бычактарга мен көп бычакты заказ берсем чыкпай атат. Бул нан кескен. Баягы бөлкө нанды кескенге удобно экен, аябай караңызчы. Буну кессеңер теп-тегиз, баягы крошка болбой жакшы кесилет. Эркек бычакты кескенде басып ушаланып кетпей, ушаланып калат. Бул ошондой. Бул баягы зелень кесебиз. Зелень туурабай эле. Ооба. Кесип атайын немелери бар. Карачы сонун, Мындай турап эме. Зелень турап коесуз. Зелень турап. Сонун. Атайын ушундай бычактар бар. Эми бул биз командировкада көп жүргөн, Ошко кетип атканда ланч бокс дейт. Буга тамак салып алып, кааласаңар бу жерге салат алып коюп, же бу жерге гарниры менен салып, анан мындай немеге, машинкага прикуривателге сайып койсоңор, жип-жылуу болуп, Тамак жылый. тамагы Мына сага керемет атып, Ай, тамак жеп кетесиңер. карачы. Карагылачы, урматтуу достор, кандай керемет. Эмне гана жок фаберликте, эмне гана жок. Жанагы өзүм айткандай эле, жеңилибиз жерден орубузду колдон алып, мындай чогултасың. раскладной, Раскладной. Мындай салып койсоңор место занимать этпейт. Чогултсаңар, бурушулат. кагаз сыяктуу экен, а так материал аябай бышык турбайбы? Мына көрдүңөрбү? Ай, Сонун сонун. көп место дагы занимать этпейт. Мындай 4 бурчкулу салып койсоңар, чыгарганда мындай салып чыгарып, эме кылсаңар, Сонун экен прям. сонун кылып жуй бересиңер. Сонун. Көрдүңөрбү? Сонун. Бул микроволновкага картошканы выпекать, тамактарды выпекать эткенге ушундай өзүнчө эзилбей, Ёмкость, ёмкость ооба эзилбей, жапжакшына болуп, ичинде жакшына бышат. Бул антипригарный, күйбөйт, ичинде дагы баягы өзүнүн. А мындай караганда желим болуп, кадимки баягы эрип түшүп калгандай эсилет экен. Вот мен мына көргүлө. Тоже баягы азыр немеге салаттарга картошка неме кылсаңар, Ооба. целиком баягы немесине Сонун болуп бышат, сонун болуп бышат. Сонун. Карагылачы, канча маалымат, урматтуу достор. Бул Прям керемет. жанагы сковородкага кууруп атканда чачырайт го. Ооба. Салып койсоңор 3 түр сковородкада чоң, кичине, ортончу чачырайт майы. Ооба. И зато воздухта пропускать этип, жууганда таптаза болуп жуулуп калат. Өзүбүздүн средстволорду алып эле жууп койсок, ушундай крышка бар. Сковородкаларга капкакта. Жапканда анан кичине ачып коюп, эме болуп, бул ачпай эле ошонун үстүн жаап койсоң. Сонун мындай цветтерин да карап алат. Жакшы. Сонун экен. Бул дагы ланч бокс тамак жасап алып кеткенге тоже салаты, первый, второй кылып салаттарын баарын жасап. Аябай плотно жабылат экен иши. Кашыктары дагы бар ооба. Ошо неберем мектепке салып бергиле ушуну алып кетем деп демелди. Мен да жумушка көп алып кетем, көп иштетем. Тоже бул дом фабрик. Сонун прям. Дагы нелерди айтайын. Эми бизде бу жерде толтура фабриктин Продукциялары. Да, продукциясы
бул баары холодильникке сала турган Жыт кетирүүчү, э? Жыт кетет. Пайда да кылбайт. Бирөөсүн бир салып койсоңор, 3 айдан кийин экинчисин сайып койсоңор, вообще жыт болбойт. Тамак салгандан анан особенно сүт койсок, сүт баягы тамактын жытын Тартып алат, ооба. Жыттанып калат. Буну салып койсоңор 3 айда бир холодильникке салып койсоңор эчтеке болбойт. Сонун. Бул айттым мен аябай жакшы көргөм. Духовка, плиталарды, Чыныгы келиндердин чыныгы бар. Немеси, жардамчысы. Ооба. Сүйкөп койсоңор 5 мүнөттөн кийин жууп койсоңор любой майды кетирет. Мен бүгүн көрдүм, мына вытяжканын немесиде май болот го. Бүгүн прям эртең менен ким көрсөтүп атты. Сүйкөп коюп тур. Да, кайра агызып койсо эле Агызып койсо баягы майдын баары коюлуп чыгат. Ооба. Особенно майга ушу жакшы келет. Сонун. Ошондой немелер. Могу идиш жуу тургандарды көрсөттүк, айттык, э? Идиш жууганды көрдүм. Мына средстволордун түрү менен турат экен. Биякта малина, шалфейдики и азыркы жаңы чыккан активированный уголь менен средстволор бар экен. Аны баарыбыз тааныйбыз, могу, бүт баарыбыз тааныйбыз. Эми биздин посуда деле мына карагыла. Посуданын баардыгы мына былтыр жаңы жылга алганбыз. Мындай happiness деп, счастье деп неме алган. Ушундай тарелкалар 12ден алганбыз, азыр просто Аябай сонун годун эле, кооздугун караңыз. Мына чоңу бул кичинеси немеси Элитный прям жуп-жука болуп. жуп-жука. Ровный, теп-тегиз. Багы Кытайлардыкы алганда оор болуп калат го. Биздики ушундай немесин алсаңар, прям не пожалеете. Элитный посуда да. Бул салатницалары, ошонун салатницасы бар бизде 60 штука. Сонун экен. Очень компактный, аккуратный салат салганга ушундай немелерибиз бар. Свечканы алганбыз, былтыр канча жактык. Мына свечканын агы, новогодийлар Сонун экен прям. Сонун немесин. Ушундай агы бар. Серебро менен ёлкалар тартылыптыр, э? Бунусуна золото менен Золото менен тартылыптыр, ёлкалар. Канча жаксак да былтыр кичинелерин быйыл дагы жаңы жылда жагабыз. Сонун. Көрдүңөр, красивый. Буну 10 жыл жаксак деле, наверное. Экономичный, э? Красивый, ушундай элитный свеча бар. Тетиги эмелер дагы тура ошол фаберликтикиби же кандай? Бул да фаберлик. Мына туз салганга крупный, мелкий, совсем мелкий немелер бар. Айланат, э, түрү болуп. Мынантип жабылып калат. Ачканда бул крупный, бул средний немеси, бул мелкий. Мында бизде Сонун. мурч менен Сонун прям. Фаберликтики карагыла. Сонун. Тоже нержавейший, мына стеклянный, экологически чистый. Анысы точно. Ушундай бизде кухняда мал. Эң сонун экен. Караңызчы, карагылачы кандай сонун буюм тайымдар, тарелка, табак, эмне гана жок. Карагылачы кандай эмне гана жок, Айнагүл эже. Свечала дагы улантсаңыз, бияк бурч тарапта. Биз мындай неменикин фаберликтин скатертин алганбыз. Буну жаңы жылга ушул столго салабыз деп алып койдук. Бул дагы үлгүлүү. Сонун. Еще плотный экен, укмуш сонун экен. Калың. Сонун экен прям. Лён немеси да плотный. Аябай калың экен, мен да. Тура келет деп ушул скатертти алдык жаңы жылда. Буну да салабыз. Тарелкалар вообще керемет экен. Тарелкаларыбыз жакшы, мына көрдүңөр. Эми мындай сидушка алганбыз, көргүлө. Стулдарга койгону, бул дагы фаберликтики. Байланып чечилет экен, ар кайсы ыңгайлуу болуп. Ооба, жакында эле былтыр алганбыз, мына жакында жууп, эчтеке болгон жок, жууганга. Ичиндеги эчтеке болгон жок, э? Ичиндеги да, сырты дагы ушундай стулдарга бардык. Сонун экен, мынакей карагылачы, сонун экен, жуп-жумшак. Мындай Калың, тим эле мамык сыяктуу го, мамык сыяктуу. Сонун. Кайра байлап койсоңор. Аябай сонун. Калың жумшак, машинкага салгам. Кир жугуч эчтеке болгон жок, таптыр. Надо же, карачы. Ошо ичиндегиси менен кошуп салгансың да, сонун экен ушуну. Ошон үчүн ичиндегини чыгара албайсың, мындай насквозь прошитый. Ошону машинкага салды, айландырып салып, эчтеке кайра мындай пышный болуп чыгып калды.
сонун экен, ай керемет. Эми ваннага өтөбүзбү? ооба. Ваннага өтөлү анда. Ваннага кирдик эжеке. Киргенден эле Айнагүл эжеме уже түшүндүрүп кетти. Могу чачыктардын түрлөрү тоже Фаберликтики экен. Аябай карагылачы сонун. Эже. Ооба. Махровый, махровый цветтерин көргүлө. Сууну жакшы впитывать этет, кээ бир чачыктар Байкалып турат, сонун экен, байкалып турат. Мындай банныйларыбыз да көп, ушундай эле цветтер менен койгонбуз. Эми мынабы карасаңар, бул антиналет деген ваннага, душевойго кичине таң неме болгондо чачыратып койсоңор жок болот. Бул килем менен обивкаларды тазалаганга тоже пенасын чыгарып неме тарчы, анан кайра таза губка менен ачып койсоңор килемдериңер таптаза болуп калат. Бул эми массажер, массаж кылган объекттериңерге карагыла. Разный щеткалары бар. Мен көп иштетпейм, честно, кызым иштетет. Насадкалары, беттин массажына ар түрдүү насадкалары бар. Мындай щеткалары бар, мындай более грубые бар, мындайлары бар. Ушулар бардыгы тоже ушу Фаберликтики көрүлө. Бул менен массажга да барып, акчаңарды коротпой эле коюлат. Бул салфеткалар бар, краскаларды. Ошол өлө сонун мен да колдоном. Шашып атканда макияж снимать эткенге өтө чоң жардамчы, сонун жардамчы. Бул эми командировкалар мындай гигиенасы жок болуп калса, мындай салфеткалар бар тазалаган. Личный гигиенага, Ооба. Эми жанагы бай айтып аткам, отбеливать пятновыводитель. Мындай карандашы бар. Кичине тамчы жерге неме болуп калса, муну ошо жериңерди суулап, арчып коюп, кийин жуусаңар таптаза боюнча кетип калат. Ошонун менен эмеси бул спрей. Суюгу, Суюгу. чачмасы. Суюгу дагы жакшы. Особенно эркек балдардын биздин 3 балабыз тең 12-чи гимназияда окуйт. Жалаң ак көйнөк кийет, көйнөктү жакасына чачып, анан кийин номуктан кийин стиралкага салып жууп койсоңор. Да. Вообще эчтекеси калбайт. Кээ бир стиральныйга салсаңар деле кичине актын жакасына калып калат го. Муну ошентип 10 мүнөт мурун жууганын астына себесиңер, анан кийин 10 мүнөттөн кийин стиралканы запускать этсеңер, ошол боюнча таптаза болуп болуп калат. Бул болсо үтүктөгөнгө сууга сууну чачыратсаңар деле кээ мындай хыбышкалар кетпей калат го. Муну ошентип чачыратып койсоңор кетип калат. Мен буга азыр чайник үтүктүн ичине ушуну куюп салып, ушу менен Наталья Федоровна деп билесиңер. Ушу үтүктүн ичине суунун ордуна куюп коюп, ушу менен иштетем. Ооба, муну жөн эле үтүгү жок дагы ушуну өзүнүн буюмду коюп анан мынтип разглаживать, кол менен эле, кол менен эле, кол менен эле мынтип койсо дагы кетет экен деп. Плотныйлары кичине неме керек экен. Жайкы футболкаларды да мынтип чачып, колуңар менен неге разглаживать этип койсоңор, тоже сонун прям карачы кандай жардамчы. Эми бунун немесин кайсын айтасың? Мынабы мен иштетип жүргөн крем, азыр ушул иштетип жүргөнмүн. Буга чейин новинка бул. Быйыл жаңы чыкты. Аябай жакшы. Негизи кремдер жөнүндө дагы бир отдельный видео тартабыз. Биякта бүт эле мен байкашымча бүт эле карагылачы. Карасаңыздар, прям мындай жакындатып көрсөтөйүн. Бүт эле Фаберликте эмеси гана жок. Колго, бутка, дезодорант, мына пятновыводительдер, мына антистатиктер, бул чачка лак, мусс иштеткенге. Бул дагы Фаберликтин немеси. Мен айтып аткан, бул мен иштетип аткан, азыр кыш келгенде зима деген жаңы набор чыкты. Ушул кененирээк да. Чыгып атканда эшикте көп жүргөндөр, мына кол бетке, бул колго, бул полный денеге азыр зима жаңы чыкты. Ол сумка көп жүргөндөргө просто незаменимый. Азыр ушуну иштетсеңер болот жайкыга чейин. Эми көрдүңөр биздики бардыгы эле Фаберлик. Еще могул жактан мен байкасам, карагылачы, даже декоративная косметика, кисточкалардын баары биздин компаниянын полностью карагылачы. Кисточки, помады. Ассортимент деген аябай көп,
кисточкаларга, аксессуарларга, кремдерге атайы башка бир эфир болот сөзсүз түрдө. Анткени алар бизде аябай көп, Айнагүл эжеке. Анда мына карагылачы, бүт ошол ваннага керектүү нерселер, гигиенага керектүү нерселер бүт ушул жакта бар экен. Парфюмдар, парфюм, элдин баары сүйгөн парфюм. Пуртужур деп азыр неме кылып атасыз, муну кызым иштетет, жакшы көрөт. Мен мындай немени жакшы көрүп түгөнүп атат. Мага мынау запах. Алена Ахматуллина аябай жакшы болот. Мага жакшы көрөм ушундайды. И Юдашкинди тоже алып койдум. Розовый, не? Розовый. Супер. Аябай жакшы деп ушуну мага да жагат. Баштайбыз. Мен мынаны жакшы көрөм. Мага Юдашкин жагат аябай. Мына көрдүңөр эми кайсы? Сонун карагылачы, кайсы өтө көп действительно ассортимент. Карагылачы, урматтуу достор, мен ушул жерде бир өзүмө оюма келип кетти азыр. Бул бир эле Айнагүл эжекенин үй бүлөсү колдонгон гана буюмдары. Урматтуу консультанттар, мынакей кимди жазам, каяка алып барып сатам, кимге берем деген суроо ушул жерде өзү автоматом жок болуп кетиш керек. Анткени бир эле сиздин үйүңүздө, бир эле сиздин үй бүлөңүз, кичинекей эле үй бүлөдө, сиздик чоң эмес турабы? Мына ошол неберелерибизге парфюмдар. Мына неберелер. Ар ким өзүнүн жытын жакшы көрүшүп, мына карагыла. 50 балл. Демек 50 балдан дагы мурун, например, киши издеп, киши жок, анан тиги бу дегендерге айтып кетмекте. Ушул жерде мага оюма келди. Бир гана үй бүлө колдонгон ушунча продукция болуп атат. Элестеткиле, бизде Кыргызстанда канчалаган үй бүлө бар, Демек баарына туура түшүндүрүп, продукция жөнүндө кененирээк маалымат берсек, биздин колдонуучулар көбөйөт дагы, адам издеген такыр проблема көйгөй болбойт экен да, эже. 50 сом кымбат деп ошондон качып Кытайдын сасык зыян немелерди алып атасыз. Сасыганы да эчтеке эмес, зыяндыгын айтпайсызбы ошо? Ошол денеге канчалаган жаман оорулар. Ойлонгула ушу балдарды келечегин ойлоп, ушул таза, российский таза, экологически чистый ушундай продукциясын иштетсеңер, мына биздики былтыртан бери жазылгандан бери полный фаберлик. Өткөнсө полный фаберлик колдоносуз. Карачы кандай сонун. Эмне гана жок. Кайсы бирин айтайын, мына полный, мына кызымкы, меники, неберелердики, крем для рук, крем для ног, дезодорант, филлерлер для бу жерде даже байкалып турат, көпчүлүгү баягы түгөнүп жарым болуп колдонулуп, уже азайып калгандыгы байкалып турат. Ошол. Эми буяктагы душевая кабина, эжеке. Эми душевойго өтсөк, бул деле мына көрдүңөр, бул баардыгы чачка. Деле фаберлик. Полный чачка, мына немелерди. Чачка кампул көрүү. Кампул, мына шампундары, мына кондиционер, сыворотка кызым иштетет, аябай жакшы. Мен мындай деп чачым суюк болгон. Мага да ошол шампунь жагат. Ушул шампунь жагат. Анан гель для душа, мына түрү менен бар биздеки. Пуртужуктуку да бар. Ошол. Эми кышта ушундай атайын зимний шампунь и бальзам деп биз ушуга чачка кампуру 17-чи каталогда чыктыбы? Азыр көрсөк тоже кышкыга баягы көбүнчө мен жамбашчы эле машинага түшүп кетип калам. Ошондо ушул чачка кам көрөт экен, жакшы для зимы экен, жакшы экен. Эми тоже мына ал дагы үстүндөгү розовый, бул бетти жууп, ошо менен жууган өтө сонун деп мен көргөм. Мастер-класста ошондой, Бул Айнура колдонот. Крем менен өтө өзү атайын креми бар. Анан 3 немеси бар. Мына 3 разный режимдары бар. Крем менен алып, мынтип беттерди тазалап койсоңор, верхний слой очищать этет. 3 режими бар. Слой тез иштете турган, неме, мынтип басып койсоңор эле, ошол өзү крем бетти тазалап чыгат. Верхний слой. Сонун эмеси, ошондой экен. Анан мына тазик и чака ведро. Бул складной. Буну дагы иштеткенге анан ыңгайлуу экен да, аябай, бүктөп койсоңор. Место элебейт, көп орун элебейт. Кайра иштетсең. Тазик да ошентип складывать этип калат, Тазик да бар. Эми кайра эме койсоңор, мына суу куйбайт, ортосу резинка. Резина берден суу чыкпайт. Тазик ошондой эле. Мына бар резинка, тоже бүктөп койсоңор, тоже иштеп
сонун карагылачы эже. Дагы бир жолу ошол айтарым, мына карагылачы, бир эле Айнагүл эжекенин үйүндө так эле ушундай көрүнүш ар кимибиздин үйүбүздө бар. Мисалы үчүн бүт чачыбыздан тырмагыбызга чейинки кам көрүүчү продукциялар жана БАДы бар. Ар кандай иши кылса биз аябагандай көп темаларды өтө баштайбыз. Муну да айтып кетейин, полду жууп аткандар түгөнүп аткан, дагы заказ беришибиз керек. Кичине немеге коюп, кичине эле бир колпачок коюп жууп койсоңор, пол таптаза, кайра артынан жуулганга дереги жок. Бир эле жолу ошентип сүртүп. Мынакей карагылачы. Кафелдерибиз да ошо менен тазалап, барды жанагы щетка менен кызым полный ушу жаңы жылга даярдап. Жанагы эме менен, Ооба, жанагы щеткалар менен, мочалка менен, губка. Сонун жыл деп ушул. Айнагүл эжеке, мен сизге аябагандай ыраазычылык билдирем. Ушул үйүңүзгө, өзүңүздүн ак өргөңүзгө прям уруксат берип келип, ушу биздин сүйүктүү компаниянын продукциясы менен тааныштырып, өзүңүздүн үй бүлөңүзгө керектүү болгон буюм-тайындарды айтып бергениңизге чоң рахмат сизге. С наступающим Новым годом. Сиз орусча эметип коюн. Мына көрдүңөрбү? Мен үй бүлөм чоң деле эмес. Мына кызым, күйөө балам 3 неберем. Мен ушу өзүбүзгө деле 50 балл жетпей калат ушунун баардыгын иштеткенге. Анан көп элге көрсөтүп, өзүңөр деле ушинтип бизге окшоп көрсөтүп эме болсоңор, элдин баары эле келет. Мен, например, көчөгө чыгып сатпайм, элге чыгып сатпайм. Мен жумуштагыларды дагы айтып эле ушинтип көрсөтүп коем. Колдонгон эле. Ооба, өзүм колдонгондор деле кичине бир сырада эле мындай ушундай кылат, ушундай средстволор бар десем эле, анда бизди да жаздыр, бизге деле алып бер. Эми алгандан көрө өзүңөр жазылып алган жакшы деп, мен командам ошо менен түзүп, ушул азыр жакшы эле иштеп атам. Эми буюрса, бардыгыбыз ушинтип фабирликтен дагы келечекте аябай көп товарлар чыгат экен. Өзүбүзгө эле иштетсек, ошо менен кайра өзүбүз айлык таап иштегенге жакшы экен. Эми бардыгыңарга ийгилик, жакшылык, жаңы жылыңыздар менен келе жаткан. Эмки жаңы жылда жакшы статустарды жаап, ушу путешествияда жүрүп жолугайлы. Эң сонун каалоолор кабыл алдык. Бүткүл элге насип кылсын, Рахмат.